Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар. Биз кайрадан эле кезектеги онлайн брифингти Ош облустук комендатурасынын маалымат борборунан баштайбыз. Бүгүн бизге Ош облусундагы жалпы өзгөчө кырдаал, Ош шаары жана Кара Суу Ноокат райондорундагы абал боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович маалымат берет. Биз адаттагыдай эле бүгүнкү күнгө карата алгачкы маалыматты угабыз. Ал эми биздин түз эфирлерде сиздер Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынан коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, ынтымактуу жана облустук телеканалдардан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Эл ФМ радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebooктагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп бара аласыздар. Урматтуу Малик Абсаматович, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары. Сутка аралыгында коменданттык саатты бузгандык үчүн 17 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө комендатураларга алып чыгылып, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Негизинен Ош областынын, Ош шаарынын аймактарында коомдук саясий криминогендик абал туруктуу сакталды комендатуранын көзөмөлүндө. Рахмат, биз алгач бизге келген суроолордон баштайлы. Урматтуу Малик Абсаматович, өткөндө Ноокат районундагы мал ташуу боюнча суроо берген элек. Ноокат районунун коменданты оору чыкпаган айыл өкмөттөрдөн мал ташый беришсин деп жатат. Сиз тапшырма берем, муну токтотобуз деген элеңиз. Көкбел айылы мал жайылтканга айлуу болгондуктан дагы эле малдарын алып келип каттагандар өтө көп дейт. Бүгүн бул маселе боюнча дагы кеңешме өтүлдү. Айрым көпчүлүк жарандардан дагы бизге ушундай суроо берилип атат. Анткени биз түшүнүп атабыз. Айрым жерлерде ушу малдарды жайлоого, жайытка алып кетиш керек болуп атат. Ушул маселе боюнча чындыгында деле бир айылдан экинчи айылга жайытка, жайлоого деген конкреттүү түрдө айтканбыз. Малдарын жайлоолорго чыгара бергенге уруксат берилген. Анан малдардан оору жукпайт. Атиги ошол кошо малдар менен кошо жүргөн адамдарды мындай текшерүү иретинде конкреттүү түрдө ошо эл менен бир пикирге келишип туруп анан айдагыла деп тапшырма берилди бул боюнчачы. Эми көпчүлүк жерде мал чарба менен алек болушат экен. Ошондуктан бир түшүнүү менен мамиле кылып, малдарды жайлоого кетире берсек, урматтуу жаран. Туура түшүнүңүз. Рахмат. Кийинки суроо: мен Манас Атада турам. Үлүш жерим багым Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүндө жайгашкан. Күн сайын барып келүүгө туура келип жатат. Кантип барып келсем болот? Өзүм ХБКда турам дейт. Урматтуу жаран, туура айтасыз. Талаа жумуштары жөнгө салынсын, иштей берсин деген уруксат бар. Этияттык менен, карантинди сактоо, режимин сактоо менен деп. Бирок сиз бир райондон экинчи районго өтөт экенсиз да, ошол жери болуп атат. Анан аба ырайы деле бүгүн талаа жумуштарын жүргүзгөнгө мындай шарт деле болбой атат. Ошондуктан эгерде сиз талаа жумуштарын барып ошол жерде калып жатып, жумуштарын бүтүрүп келем десеңиз, анда маселе жок. Айрым учурларда ошентет го, чатыр, домик тигип алып, талаа жумуштарын биротоло бүтүрүп, анан кабар алып турушат. 3 күндө бир, 4 күндө бир. Ал башка сөз. Ал эми күнүгө каттай турган анда болбой калат, анда чектөө бар. Өтө албай каласыз, кичине кыйынчылыктар жаралып калат сизге. Рахмат. Саламатсыздарбы, күндүз күнү бир айылдан экинчи айылга ар кандай жолдор менен өтүп жаткандар өтө көп. Мисалы Ноокат району менен Папан айыл өкмөтүнүн чектешкен жеринде Ноокаттын көп райондорунан жакынкы айылдарга банкка адамдар келип жатат. Ушул жерге милиция кызматкерлерин коюп, пост күчөтүп бересиздерби дейт. Абдан туура суроо. Бүгүн биздин талдоо боюнча адамдар, бүгүнкү жарандар кайсыл мекеме, кайсыл ишканаларга көп каттап атат. Талдоо жүргүзгөндө бул жаран айткан туура. Банктарга,
азык-түлүк дүкөндөргө жана аптекаларга көп каттап атат. Булар боюнча биз мындай конкреттүү түрдө тапшырма берилген, айрым жерлерде мындай чындыгында деле ички иштер орган кызматкерлери жетишпей калып атат. Ички аскерлердин кызматкерлери жетишпей калып атат. Ошондуктан биз күнүгө сунуштап атканбыз да, ошо айыл жергесинде адамдар өздөрү самоизоляция болсун, өздөрү дагы бир тартипке келсин деп. Бул эжекебиз суроо берип аткан, туура айтат. Айрым жерлерде дагы деле бул ички иштер органынын кызматкерлери чыгарган бир мыйзам сыяктуу эле ойлоп атышат. Дүйнөдө бул илдет менен бир гана жолу бар экенин баарыбыз түшүнүп деле бүттүк. Биринчи класстын окуучусу деле түшүнүп бүттү. Үйдө самоизоляция болуп, ал эми медицина саламаттык сактоо кызматкерлери ушул наступательный ооруларды аныктап чыгып, анын контакттарын аныктап чыгып, анализин алып, анан бирден бул таза, бул больницага леченияга жатты деп мындай убакытка келе элек да азыр. Бүт контакттарын аныктап эле ошо мезгилде кетип атабыз азыр. Рахмат. Биз Төлөкөн айылында жашайбыз. Бизде көптөн бери дезинфекция болбой калды. Себеби адамдар көчөдө көп жүрүшөт. Ушуларды көзөмөлгө алсаңыз сураныч дейт. Мен сөзүмдүн аягында да ушул адаттагыдай эле кайрылып атпаймынбы? Калкка, элге кайрылып атам, мынага көңүл бурайлы деп сураныч катары. Ошондо да ушул маселеге токтоп кетейин деп атам. Бүгүн МЧС кызматкерлери да бизге келип түшүндүрмө бергиле деп сурадым менчи. Эмне себептен айрым жерлерде дезинфекциялоо болбой атат деп. Булар ушу аба ырайынын шарты ушундай болуп калып атат дейт. Бир күн ачылат, анан чачайлы деп дезинфекция жана хлорлор чачайлы дегенде эле жаан ал эффектин бербей калат, алып кетет. Бул даректерге дагы биз тапшырма беребиз. Рахмат. Кийинки суроо, саламатсызбы? Ош шаарында Абакир уулу Төрөбек көчөсүнүн 40 үйүнүн алдында жашоочулар саат 8ден кийин чыгып, шашлык бышырып, ызы-чуу болуп жатышат. Көңүл буруп коюшса жакшы болмок. Жаңы түшкөн 12 кабаттуу үйлөрдө Юго-Восток ичи району дейт. Бул деле ушул жогорудагы жаран бизге суроо берип атпайбы? Ушул сунуш берип атат. Ушундай эле айрым жарандар бул илдет биздин райондо жок, биздин айылда жок, болбой калсын эле айым эле. Ушундай принципте карманып атышат да, чыгып, чогулуп алып, оюн зоок айрым жерлердечи. Биз айрымдарына ушул мына кече 17 деп атпаймынбы? Айрымдарын ушу айыл домдордун арасынан дагы коменданттык саатты бузгандыгы үчүн кармап алып келип 3000 сомдон ошол мыйзам чегинде административдик протокол толтуруп штраф сала баштадык. Кээ бирлерине иш козгойбуз, монтип чаржайып элди сыйлабай жүргөндөргөчү жесткий формада. Рахмат. Урматтуу комендант, сизге чоң рахмат. Жардамыңызды алдык. Алла разы болсун. Элдин кызматында жүрө бериңиздер. Ата энем сиздерге көп дуа кылып жатат. Нокат районунун Темир Корок айылынан дейт. Саламатсыздарбы? Биз үй бүлөбүз менен Ош шаарына 4 күнгө келгенбиз. Келинибиз Кесарбай жолу менен Төрөгөн. Азыр кайра үйүбүзгө кетишибиз керек болуп жатат. Бул жерде шартыбыз жок. Жалал Абад областы Ташкөмүр шаарына. Бул жерде машинабыз жок болгондуктан Ташкөмүрдөн машина чакыртып кетсек болобу дейт. Медицина кызматкерлери эгерде уруксат берип чыга бергиле деп анан берде шартыңар жок болсо, мындай учурларда атайын топ менен биз жардам беришке аракет кылабыз, шарт түзүп беришке. Эгерде ошол биз тейлеген аймакка чейин ошол автоунаасы келсе, ал шарты менен болуш керек, албетте, дезинфекция болуп, жаңы чыгып аткан экен, бөбө экен. Ушул шарттарын толук канды өздөрү белгилеп кетсе, биз дагы жеткизип беришке аракет кылабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Ош областына караштуу Кара Суу районунун Папан айылынын тургуну болом. Биздин айылдык медиктер кызымдын температурасы 42 градуска чыгып кетсе да карабай коюшкан. Ошол күнү мазоктун натыйжасы таза деп чыккан. Ошентип кызыбыз кайтыш болуп калды. Иним менен келиним 9 апрелде үйгө чыкты. Ал 26 мед кызматкер менен кош обсервацияда калып, 11 апрелде 4 күн обсервациядан чыгып үйлөрүнө келишкен. Элдин баары бизден качып жатышат. Келиним шаардык ооруканада жаткан 14 күн болду.
эч кандай белгилери жок. Кудайга шүгүр, баары таза. Ийиним, келиним дагы таза чыкты. Кызы дагы таза чыкты дейт. Суроо сизге. Анализди тактабай туруп, медицина кызматкерлери өздөрү дүрбөлөңгө түшүп, шалакылык менен карабай нариштенин өлүмүнө себепкер болушту десем жаңылышпайм. Медицина кызматкерлеринин бул аракетине баа берилеби дейт. Урматтуу жаран, комендатуранын атынан мен сизге көңүл айтам. Сабыр кыласыз. Ал эми келиниңиз, туугандарыңыздын ошол обсервациядан тазаланып чыкканы бул дагы бир жакшы кабар экен. Бул обсервациядан эч кандай илдетке илешпей чыгыптыр. Бул дагы жакшы нерсе. Ал эми ошол жергиликтүү медицина кызматкерлери өз учурунда антына бек турбай кооптонуп, убагында тез жардам көрсөтпөй медицина тармагынан ушундай факт аныктала турган болсо, сиз бизге арыз менен кайрылыңыз. Биз толук кандуу текшерип сизге жооп беребиз. Ушинтип айтмакмын менчи. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биздин суроо Малик Абсаматовичке. Биз Ошто ХБКда жашайбыз. Учетубуз Чоңалайда 3 балам бар, жөлөк пул албайбыз. 7 айдан бери берилбейт. Аршылтоону айтып ушуга жардам берип коесузбу? Дарыт Коргон айылынын тургуну Калмуратова Жанаргүл дейт. 7 айдан бери болуп аткан болсо, биз эми болгону бүгүн 14 эле күн болуп атат. Мындай өзгөчө абалдын шартында жашап жатканыбызгачы. Буга чейин эмне себептен буну ишке ашырып бербей атканын билбейм. Бирок мен сиздин дарегиңизди маалымат борборунан алайын, буну артынан түшүп берейинчи, эмне болгонун тактап Чоңалайга чыгабыз биз. Эмне себептен? Азыр ар бир райондун жетекчиси, ар бир ушул башкармалыктын башчылары жерлерде элди төйлөө социалдык багыттагы башкармалык жарандарыбыз ар жерлерде отуруп калган. Туруктуу бир жерде эмес. Ошон үчүн көзөмөлдөш керек. Чыныгы элди ойлогон, ошол өзүнүн районунда элди ойлогон жетекчилер болсо, ар бирине керек болсо звонить этип чалып, жашоо турмушун эл кайрылбаса деле өздөрү деле чалып кантип атасың деген мезгил азыр. Мен ошентип мындай сунушту айтып болчумун. Буну артынан түшөм мен, урматтуу жаран. Кийинки суроо деле ушул жөлөк пул боюнча экен. Бул биринчи жаран ала албай атса, бул жаранды документтерге тапшыргыла, пособие берүү токтотулган эмес деп бизди шаштырып атат. Документ тапшырылганы, биз жол ачылбай атат. Ноокаттын кеңеш айылынан борборго барышыбыз керек эле. Биз өтө муктажбыз. Кантип биз документтерибизди тапшырып жөлөк пул алабыз дейт. Бул мындай чечиле турган эле маселе экен, кыжалат болбоңуз. Буну биз райондук комендатураларга сиздин дарегиңизди беребиз. Сиз менен байланышат, документтериңизди тийиштүү органга жеткиздирип беребиз. Рахмат. Малик Абсаматович, көптөгөн жерлерде азык-түлүктүн баалары көтөрүлүп жатат. Ар бир постто 10-15тен жигиттер топтолуп, айылдын кире бериштеринде чай ичип, ичимдик ичкендерин көрүп жатабыз. Сиздер күндө тартипке чакырып, мыйзамды сыйлоого чакырып жатасыздар. Айылдагы бул жаш жигиттер мыйзамды сыйлаш керек да. Жигиттердин астында кээ бир жерлерде укук коргоо органдары да кошо турушкандыгын байкап жатабыз. Көзөмөлгө алып койсоңуздар дейт. Урматтуу жаран, рахмат сизге. 5 кол бирдей эмес дегендей, 5 манжа бирдей эмес дегендей, айрым жерлерде ушул өзүн орусча айтмакчы некомпетентный ички иштер органынын же болсо мамлекеттик кызматкерлер да болушу мүмкүн. Ал эми ошол топтолуп тургандар, ушул карантинди, режимди сактабай аткандар боюнча биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө комендатура тараптан коменданттык патруль толук кандуу жумуш алып барып атат. Коменданттык патрулдун курамына прокуратура органдарынын, улуттук коопсуздук кызматынын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын, ички коопсуздуктун, ички иштер министрликтен жана комендатурадан 7 кишиден турган курам иштеп атат. Сиз ушундай маалыматтарды жарандар жалпы эле берип турсаңыздар болот. Биз заматта текшерип турабыз. Анткени дагы бир жолу айттым, биз толук кандуу айыл
аймактарды толук кандуу жаап албай калышыбыз мүмкүн. Биз жарандардан жергиликтүү ушундай маалыматтарды күтөбүз. Анткени бири-бирибизге жардам ушу. Жардамыбыз айрым жерлерде карантиндик режимди сактабай жүргөн жарандарды ушул азыр айтып атпайбы, кечиндеси шашлык жеп жүрүшөт деп. Эми бир аз карантинди сактап, медицина кызматкерлери толук кандуу өзүнүн бир нукка түшүп, багытын алгычандык, шашлык жебей үйдө бала бакыраңызды ойлоп отуруп турсаңыз демекчимин. Ал эми мындай жарандарга биз ыраазычылык билдирем. Даректерди бергиле, биз толук кандуу текшерип чара көрөбүз. Рахмат. Апам Кызыл Кыяда катуу ооруп жатат, өзү жалгыз жашайт. Мен Ошто турам, апам алып келгенге жардам бериңизчи дейт. Кызыл Кыя зонадан Ноокат районунан Ошко келгенге бир аз кеңеш бербейт болчумун, урматтуу жаран. Мен сизди түшүнөм. Бирок сиз медицина кызматкерлеринен ошо тесттен өтүңүз. Сизди өзүңүздү биз апаңызга ошол жака жеткизип беришке аракет кылайлы. Рахмат. Саламатсызбы? Биз 15 апрелде комендант саатынын бүтүшүн күтүп, айылга кетпей отурганбыз. Эгер узарса, бир күндө биз айылдарыбызга чыгып кете алабызбы дейт. Мындай маселе көп, урматтуу жаран, туура суроо. Эгерде узарып кала турган болсо, албетте баарыбыз сабырдуулук менен, негизи илдетти жеңиш бул канча болсо күчкө туура келип атат. Чаржайыт бул эртеге мектептер ачылат, мен айтып атам. Айылдарда базарлар, бул жерде шаарларда бүт соода түйүндөр ачылат, эл каптайт. Анан биз толук кандуу билбей бир орунду аралатып берсек, бул жалпы үйдө отурганыбыз, жалпы жумуш кылып атканыбыз жөн эле мындай бир заматта көрүнбөй калат. Анан биз дагы бир коркунучка туш келип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мындай даректерди биз мисалы айылга бара турган болсоңуз, медициналык баары бир кароодон өткөзүп туруп, биз жерге жеткизип беришибиз мүмкүн. Өзүңүз мындай демилге кылып дагы медицинский бир справка алышка аракет кылыңыз, бул жана тест түрлөөдөн өтүшкө. Түз мына борбор маалымат борборуна чыксаңыз, биз дагы мындай бир бунун системасын сүйлөшөлү сиздер менен.